Чөп себем дегендерге, беде себем дегендерге сонун лайфхак туугандар. Ушул жер сатылат дегенден реклама тартайын деп келсем, караңыздар, өзү беде экен, бирок ушундай жөөк турат. Мен кожоюндан сурадым да, сен эмне планировка кылбай эле чөп себеп салдың беле десем, жок дейт. Бедени сээп туруп, анан кийин жөөк тартып койгонбуз дейт. Байкем түштүккө барып ушуну үйрөнүп келиптир дейт. Анткени бул аябай ыңгайлуу болот экен дейт да. Аз суу менен деле сугарыла берет экен дейт. Баягыдай жайма кылып сугарганда ала калып калат да, будан ала калбайт экен дейт да. Анан мен көрүп таң калдым да, негизи жакшы болот окшойт. Комментарийге жазсаңыздар, ушундай сугарса кандай болот. Кыскасы туугандар, ушул жер сатка коюлуп атат. Жалпы 7 гектар. Коз жакка кирип келатканда сол тарапта, коз жакка 2 километр жетпейт. Жаңы УВДдан баштап ушул жерге чейин 5 километр экен. Мынакей асфальттын эле боюнда. Иштеткенге бир кыйла ыңгайлуу. Мынакей жолу да тегиз, таласка да жакын. Техникалардын да кирген чыкканына, түшүм ташыганга дагы асфальт менен эле мынакей жымылдап бара турган жерибизге барып каласыздар. Сууга да кенен дейт. Ушу Калбадан Бешташтан келет дейт. 24 саат берет дейт. Очерети келгенде күн түн бат эле сугарып алабыз дейт да. Быйыл мына 3-жыл чөп болот. Чөптүн, түшүмдүн бере турган убагы келди туугандар. Шашылыш түрдө дейт. Ушундай жакшы жерден, жакшы локациядан үлүш жер, айдоо жер издеп жүргөндөр ушуну колдон чыгарбай алып калыңыздар. Анткени мындай трассанын боюнан дайым эле мындай сатка коюлган үлүш жерлер чыга бербейт. Бул жагында караңыздар, леса паласа көлөкөлөгөнгө да ыңгайлуу. Бияк бетинде дагы ушундай талдар бар экен. Көлөкөлөп жайында жер иштеткенге дагы сонун жерде туугандар. Узундан түшкөн айдоо жерлерди дагы иштеткенге аябай сонун болот. Эч кандай таштак жок, тегиз, 3 шак менен сугарылат экен. Кыскасы сонун жерде шашылыңыздар. Болгону баасын 600 миңден гектарын коюп атат, 4 миллион 200 деп атат. Мындай алмаштыруу кыскасы вариантыңыздарды айтып, өзүңүздөр да соодалашып көрөсүздөр. Экрандан номерге чала бересиздер.